Кыргыздын алгачкы президенти Абдыкадыр Орозбеков тууралуу. 1918-1920 жылдары Абдыкадыр Орозбеков Кызыл армияда кызмат өтөгөн. 1918 жылдын башында коммунисттик партиянын катарына кирген. Түркистандын жумушчу кыймылына катышкан. Кыргызстанда советтик бийликти орнотууга жана чыңдоого чоң салым кошкон. Жарандык согуш жылдары катардагы жоокерден отряддын командири жана комиссарына чейинки жолду басып өткөн. 1924-25 жылдары Абдыкадыр Орозбеков Ош облусунун эмгек кеңешинин агрардык бөлүмүнүн башчысы, андан кийин жоопту катчы болуп иштеген. Кара-Кыргыз автономдуу облусунун жумушчу, дыйкан жана солдат депутаттарын уюштуруу съездинин делегаты болуп шайланган. Бүткүл Кыргыз кеңешинин 1-съездинде Кыргыз АССР Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Анын эмгектеринин аркасынан Кыргызстан автономдуу республикасы статусун алган. Кийин Союз республикасы болуп кайра түзүлгөн. 1930-31 жылдары Абдыкадыр Орозбеков жаңы кыргыз алфавитин иштеп чыгуу боюнча Борбордук комиссияны жана кароосуз калган балдарга жардам көрсөтүү боюнча Ленин атындагы фондун жеке өзү жетектеген. Ушул жылдары республикада Кыргыз-Орус драм театры, жогорку окуу жайлар, Кыргыз мамлекеттик филармониясы ачылган. Совет бийлигин орнотуу үчүн Фергана өрөөнүнүн аймагында Абдыкадыр Орозбеков 1924 жылы Түркистан Республикасынын алтын белгиси менен сыйланган. Абдыкадыр Орозбеков 1932 жылдын 3-майында республиканы өнүктүрүүдөгү жетишкендиктери үчүн эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Сталинизм доорунда жалган айып менен камалып, атууга өкүм кылынган. 1938 жылы май айында аттырылган. Абдыкадыр Орозбеков каза болгондон 18 жылдан кийин акталган.